Саламатсыздарбы, сабагыбыз Окуу Керемет сайтына катталуу боюнча болмокчу. Окуу Кереметтин сайтына катталуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге Окуу Кереметтин сайтынын адресин жазабыз. Ал үчүн okukeremet.com деп жазабыз. Ушул жерди басабыз. Бул жерге okukeremet.com деп жазгандан кийин төмөн жактан перейти дегенди басабыз. Бул жерден перейти дегенди басып коебуз. Басканыбызда Окуу Керемет сайтынын башкы бети жүктөлөт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Ушундай болуп башкы бет ачылат. Бул жерден катталуу үчүн зарегистрироваться деген кызыл баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак ачылат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Бул жерден биринчи кезекте тилди тандап алабыз. Язык курса деген жерден тилди тандайбыз. Должность деген жер өзгөрүүсүз калат. Андан кийин далее дегенди басабыз. Басканыбызда тилдердин тизмеги чыгат. Бул жерден кыргыз тилинде окутуу дегенди тандайбыз. Должность деген ошо бойдон калат. Далее дегенди басабыз. Бул жерден область деген жерден область, районубузду, мектебибизди тандайбыз. Область деген жерди басабыз. Бул жерден областты тандадык. Андан кийин район деген жерден районду тандайбыз. Школа деген жерди басып, мектептердин тизмегинен өзүбүздүн мектепти табабыз. Ушул жерден мектепти белгилейбиз. Андан кийин далее деген басабыз. Фамилия деген жерге фамилиябызды, имя деген жерге атыбызды, пол деген жерге жынысыбызды тандайбыз. Пин деген жерде өзүбүздүн ОМС номерибизди жазабыз. Башкача айтканда идентификациялык номерибизди жазабыз. Андан кийин төмөн жака мобильный телефон деген жерге телефонубузду, адрес электронный почта деген жерге өзүбүздүн поштабызды жазабыз. Фамилия жазабыз. Орус тамгалары менен жаза беребиз. Жаздык. Андан кийин имя деген жерге атыбызды жазабыз. Пол деген жерден жынысыбызды тандайбыз. Пин деген жерге өзүбүздүн пин номерибизди паспорттон көрүп жазып коебуз. Эгерде бул жерде биз ката жазып кое турган болсок, ошол жолчу кызыл түстө болуп калат. Бул жерден мобильный телефон деген жерге телефон номерибизди эл аралык форматта жасабыз. Башкача айтканда 996 менен жазабыз. Андан кийин кодун жазабыз. Адрес электронный почта деген жерге өзүбүздүн электрондук почтанын аталышын жазабыз. Жазгандан кийин төмөн жактан далее дегенди басабыз. Бул жерге выберите пользователя и пароль логин деген жерге создать. Бул жерге биз өзүбүз логин ойлоп жазабыз. Мисалы логин жаздык. Пароль деген жерге өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Андан кийин бул жактан создать новый аккаунт дегенди басып коебуз.
азыр биз катталып атабыз. Ушундай болуп катталдык. Мына бул жерден подтвердить учетную запись дегенди басып коебуз. Бул жерден вход дегенди басат экенбиз. Вход дегенди басып, өзүбүздүн учетный записке киребиз. Бул жерге логин деген жерге өзүбүздүн логинди жазабыз, пароль деген жерге парольду жазып, андан кийин вход дегенди басып коебуз. Логинибизди жазабыз. Жана өзүбүз койгон логинди жазабыз. Андан кийин пароль деген жерге паролубузду жазабыз. Бул жерден сактап койсок да болот. Ал үчүн запомнить логин деген жерге галочка коюп коебуз. Бул жерден вход дегенди басабыз. Вход дегенди басканыбызда биз өзүбүздүн учетный записке киребиз. Азыр жүктөлүп атат. Бул жерден биз сохранить дегенди басып коебуз. Мына биз өзүбүздүн учетный записке кирдик, катталдык. Бул жерде баардык модульдарды көрсөк болот. Ушул жерден биз өзүбүзгө берилген тапшырмаларды жана курстун темаларını ушул жерден көрүп турабыз. Ушундай кылып Окул Кереметтин сайтына катталсаңыздар болот.